14-майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Депутат Жанар Акаев Ош облусунун Алай районунда жолду кеңейтүү үчүн Корул, Кеңжылга, Тогуз Булак жана 1-май айылдарындагы үйлөрдүн дээрлик баардыгы бузулуу алдында турганын билдирди. Ал тоонун боюндагы айыл стратегиялык жол эмес, Ош-Бишкек же Ош-Эркештам-Сарыташ жол эмес. Эмнеге ошол жердеги үйлөрдүн баарын бузабыз деп атышат? 6 метрлик жолду 26 метр кылып кеңейтебиз деп жатышат. Мындай болсо ал жерде үй калбайт экен. Же компенсация бербесе, же жер бербесе эл эмне кылат, деди ал. Апрель айында депутат Сүйүнбек Өмүрзаков да ушуга окшош жагдай тууралуу айткан. Анда ал Карагулжа районунун Жийде айылындагы үйлөрдүн 100% бузулуу алдында турганын билдирген. Депутат айылда болжол менен 150 үй бүлө жашай турганын жана алардын жер тилкелерине кызыл китептери бар экенин белгилеген. Үйлөрдү бузуу 2025-жылы Кыргызстандын түрдүү аймактарында турак жайларды бузууга байланыштуу чыр-чатактар байма-бай чыгууда. Бишкекте бийлик өкмөттүк трассаны кеңейтүү үчүн Айтматов проспектисинин боюндагы жашоочулардын курулоорун жарым-жартылай бузууну чечкен. Ошол эле маалда тургундар алардын кызыл китептери бар экенин айтып келишет. Мындан тышкары кала бийлиги шаардагы Курманжан Датка көчөсүн кеңейтүү үчүн 45 үй бузуларын билдирүүдө. Чүй облусундагы Чоң Арык айылынын жашоочулары да үйлөрү бузулушу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Алардын айтымында магистралды реконструкциялоонун алкагында 400-гө жакын үй бузулушу ыктымал. Ош шаарында 4 тилкелүү жолдун курулушу үчүн 32 үй жана 5 дүкөн бузулат. 12 апрелде Набайы көчөсүндөгү үйлөрдүн бирин бузуу учурунда 11 жаштагы кыз жаракат алган. 12 май күнү күндүз Тимур Абдразаков аттуу жаран аялынын жумушуна барып аны уурдап кеткен. Бул жөнүндө милицияга түнгө жакын кабар берилип, адам уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Күн нурун милиция кызматкерлери жубайлардын кайсы жерде жүргөнүн аныкташкан. Бул маалда күйөөсү аялынын бетин жана чачын кескилегенге жетишкен. Укук коргоо органдары Абдразаковду кармашты. Ал адам уурдоо беренеси менен 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок үй бүлөлүк зомбулук фактысы далилденген учурда анын аялына келтирген жаракаттарын эске алып, бул кылмышты кыйноо беренеси менен да каттоого болот эле. Анда соттолуучу үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин абакка кесүү жазасы каралган. Үй бүлөлүк зомбулук беренеси кылмыш кодексинде да бар. Ал боюнча күнөөлүү деп табылган жаран 40 сааттан 100 саатка чейин коомдук жумуштарды аткарууга милдеттендирилип, же 2 суткадан 5 суткага чейин камалат. Үй бүлөлүк зомбулук Кыргызстандагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Милиция жыл сайын аялдарга карата зомбулук боюнча миңдеген фактылар катталарын билдирип келет. Бул негизинен жабырлануучулар зомбулук жөнүндө ачык айтып чыккан же алган жаракаттарынын оордугунан улам милиция кийлигишүүгө аргасыз болгон гана учурлар. Бул тууралуу кененирээк биздин изилдөөдөн окусаңыз болот. Ошол эле маалда кылмышкерлердин жазасыз калышы аялдын өлүмү менен аяктаган системалык үй бүлөлүк зомбулукка алып келет. Кыргызстанда жыл сайын 20-дан ашык аял өлтүрүлөт. 12 майда Нарын облусундагы жер титирөөдөн 100 турак үй жана социалдык объектилер жабыркады. Бул 13 майга карата комиссиянын корутундусу экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Актала району боюнча 99 үй, 3 мектеп, 1 маданият үйү жана 1 дүкөндүн дубалынан жарака аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча Көкжар айылында 36 турак үй, Жаңы Талап айылында 28 турак үй, 1 маданият үйү, Ак Кыя айылында 21 турак үй, 1 мектеп, Кыдыралы айылында 7 турак үй, 1 мектеп, 1 дүкөн, Карой айылында 7 турак үй, 1 мектеп жабыркаган. Турак жайлардын 64-ü камсыздандырылса, 53-ü камсыздандырылган эмес. Тактоо иштери 14 майда да улантылат. 12 майда Нарын облусунун аймагында 2 рет жер титирөө катталган. Алгач күчү 4 балга жетсе, экинчиси 5,5 бал болгон. Депутат Жанар Акаев 2019-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштагы үйүндө кармоо операциясы учурунда жаракат алган генерал Самат Курманкуловдун пенсиясын жогорулатууну сунуштады.
Бүгүнкү күндө ал майып болуп калды. Ошол кишинин пенсиясы болгону 21 000 сом экен. Ал Кыргызстанда чет өлкөдө улам дарыланып турушу керек экен. Реабилитациясына бул каражат жетишсиз болууда, деди Акаев. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын мурунку башчысы, милициянын генерал-майору Самат Курманкулов 2019-жылы августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүн штурмга алуу учурунда башына таш тийип жаракат алган. Ал алгач Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып, өзүнө келбей абалы оорлогондо Москвадагы Бурденко борборуна которулган. Ал жактан башына операция жасалгандан кийин 2020-жылдын апрелинде Кыргызстанга кайткан. 2021-жылы 5-мартта Курманкуловго милициянын генерал-майору наамы ыйгарылган. Ага чейин Курманкулов эрдик медалы менен сыйланган. Аны экс-президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган. 2022-жылы ноябрда ал пенсиясын жогорулатуу өтүнүчү менен бийликке кайрылып, алган акчасы дары сатып алууга жетпей жатканын билдирген.